көбүнчө аялдар келип туруп не кылышат? Кимге сайлат? Эркекке сайлат. Кайра эле келип туруп не кылат? Жүрдүң анан. Сен жумуштан келдиң, чарчап келдиң. Үйдөн ойлосоң, азыр келсем, таң көрө келинчек тосуп алат дагы, жакшынакай чай берет деп келсең, ал эмнени тосуп алды? Ким менен кечигип деген сөз менен тосуп алды. Бул жагап эркекке деген жок, жакпайт. Албетте жакпайт. Сен жумуш менен жүрөсүң. Сен ошону оокаты деп жүрөсүң. Сен ошону багам деп, бала бакыра деп жүрөсүң. А бирок үйгө келгенде эмне деген жоопту күтүп атасың? Таптакыр сенин көңүлүңдү. Мына ушул өзү катачылыкпы десек, мен силерге айтып коеюн. Бул кайсы бир деңгээлде катачылык эмес аялдан. Айтышыңар мүмкүн. Эмне, анда аялдарга боло береби? Жок, мен айтам, аялдарга боло бербейт. Бирок аялдарда болуп турчу нерсе бул. Аялдарда болуп турчу нерсе. Ал эмне дегенде, чындап келген учурда өзү эстүү аял эркек сырттан келген мезгилде сөзсүз эле бир жаман нерсе менен тосуп алып, анын көңүлүн чөктүрүү жарашпаган нерсе экендигин билет эстүү аял. Ошондуктан ал эмне кылат? Ушунчалык капталы кемирилип баратса дагы эмне кылат? Кел жан, могу чай дайындап койдум. Мына азыр бышыра калам. Бир аз отуруп тургун эле деп эмне кылат? Жайгаштырат. Бирок дагы бир жолу кайталайм, аялдан мен айткан нерсени күткүлө болот. Эмне үчүн деп кайра сурайсыңар. Устаз, эмне үчүн десеңер, мен айтам жанагы эле сөздү кайталап, аял сиз менен жашоосундагы болгон кээ бирде кокустан билип да, билбей да жасалып кеткен катачылыктарды ал ичине эмне кылат? Сактап келет. А ичиндегини сактап келген нерсени төккөнгө ал үйдө отурат. Эч жака төкө албайт. Ошол мезгилде келип сүйлөгөндө эркек жөн эле угуп коюш керек. Просто эркектикти колго алып эле жөн эле таң калгандай болуп, өзүңү адашып кетип жасап алгандай болуп, кайсы бир деңгээлде анын алдында күнөөкөрчүлүк кылып алгандай, таң көр, ошондой болгон бекен дегендей кылып, бушайман тарткандай болуп угуп койгон аялды эмне кылат? Моментально разгрузка кылып коет. Андан кийин эмне болот дегенде, ал кадимкидей барып, идишин жууп, кирин чайкап, кадимки оокатын кылып, неге себеби дегенде, адам басып жүргөн мезгилде, балдар өзүңөр деле азыркы күндө жөн эле бүгүн эртең менен жумушка чыктыңар, кечке чейин жүргөн мезгилде азыр мындай бир аз убакытка өзүңөрдү мындай анализ кылып көрсөңөр, эртеден бери даже силер да бир канча негативдүү эмне кылдыңар, өзүңөр менен чогулуп алып келдиңер. Үйгө кирип барган мезгилде кайсы бир нерсени иниң же бөбөгүң же карындашың же болбосо бир жакының же бир досуң чогуу жашап аткан бирдемкени, бул ушундай туруш керек эле, моундай жатып калды, моундай болуп калды. Анан келип алып туруп, деп өзүнчө эле доош көтөрүлүп баштайт. Ушул нерсе үчүн байкайсыңарбы өзүңөрдөн? Үйдөгү же силер жашаган жердеги болор болбос нерсе үчүн силердеги үн челесчүр көтөрүлүп баштаганда, билгиле бул силердин ачууңар ушул нерсе үчүн эле болуп аткан жок. Бул болгону бул себеп болуп калды. Бирок основной негатив силер сырттан чогултуп келген нерсе.